Кымбаттуу биздин мекендештерибиз жана казакстандык досторубуз. Барыңыздарды бүгүн өтүп жаткан маданий иш-чарада көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Кылымдарды кармап келе жаткан кыргыз элибиздин бай тарыхы, бийик маданияты бул мамлекетибиздин өзгүсү. Дал ушул жагда эске алынып, президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин белгилеси менен Кыргызстанда 2016 жыл тарых маданият жылы деп аталып, азыркы учурда Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, консулдук мекемелери жана кыргыз диаспоралары тарабынан ар кандай маданий иш-чаралар өткөзүлүүдө. Андан сырткары быйылкы жыл дагы бир белгилүү датага бай. Ал биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө 25 жыл толгондугу тууралуу белгиленүүчү дата. Сиздер билесиздер, тарыхы болбой, эл болбой дегендей Кыргыз элинин басып өткөн жолун, көркөм дөөлөттөрүн кийинки муундарга бөксөртпөстөн, азбектеп өткөрүп берүү биздин ар бирибиздин ыйык милдеттерибиз болушу керек. Азыркы учурда сиздер мекенибизден сырткары жүргөнүңүздөргө карабастан, элибиздин тарыхы, маданияты сиздердин акыл эсиңиздер менен кам жанарга жуурушканын билемин. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү сиздерге тартуулап жаткан жарык маанайдагы концерттик программанын катышуучулары Нурлан Насип мырза жана биздин бир топ жаш чыган кыз жигиттерибиз, уюштуруп жаткан кыргыз диаспорасынын жаштар канатынын жетекчиси Руслан Акматов, аларга Казакстан Республикасынын Алматы шаарында жашап, эмгектенип жатышкан мекендештерибиздин атынан чоң ыраазычылык билдирип кетелик. Казакстан жергесинде ушундай маданий иш-чаралардын өткөрүлүп турушу кылымдар бою келе жаткан эки бир тууган бордош элдер бар Кыргызстан жана Казакстан мамлекеттеринин ортосундагы карым-катнаштарынын андан ары өрчүшүнө жана бекемделишине түздөн-түз шарт түзүп берет. Белгилеп кетүүчү жагдай быйылкы жылы казак тарабы күнөстүү Алматы шаарынын 1000 жылдыгын жана Казакстан Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын өткөрүүдө. Урматтуу достор, учурдан пайдаланып баарыңыздарга чың ден соолук, ачык асман, бактылуу турмуш каалайм. Кыргызстан жана Казакстан элдеринин ортосундагы салттуу достугу ар дайым элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн өнүгүп жана чыңдала берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыр ушул сахнада биздин белгилүү ырчыбыз Нурлан Насип мырзага ыраазычылык катыбызды берип өтүп, бул жерде башында көптөгөн калуу тилектер жана ойлор бар. Акыркы гана 3 абзацын окуп өтөйүн сизге. Ошо тарыхы болбой, эл болбойт деп айтпадыкпы? Ошондой дегендей кыргыз элинин басып өткөн жолун, көркөм дөөлөттөрүн кийинки муундарга бөксөртпөстөн аздектеп өткөрүп берүү жагы биздин ар бирибиздин ыйык милдетибиз деп өттүк. Ошого байланыштуу ушул максатта Казакстан Республикасында жашап жана эмгектенип жатышкан мекендештерибизге чын дилибизден тартуулап жаткан салымыбыз үчүн Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун атынан жана кыргыз диаспорасынын атынан сизге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушундай багытта алып барып жаткан зор эмгегиңизди баса белгилеп өтүп, сизге жана сиздин кесиптештериңизге чың ден соолук, бакубат турмуш, чыгармачылык ийгиликтерди каалоо менен бирдикте Кыргызстаныбыздын даназасын алыска чыгара турган татыктуу инсандардан болушуңуздарды тилеймин. Сиздерди терең урматтоо менен Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун консулу Гүлнура Нарматова.
мырза, чоң рахмат. Siz aytқандай, шынында концерт чөткү болады. Чоң рахмат. Біздің Кыргыз диаспораның атынан апаңызға ысық салам. Рахмат. Сөз айтып Руслан Ахматовқа жазчыл. Постоянно концерт ұйымдастырған. Рахмат сізге. Чоң рахмат. Denizli hurmatli mehmondoshlar, o'chirdan foydalanib bizning ejagarimizga ағаларымызға bir түркіні тоқынша қойыңыз келіңіздер. Чоң рахмат. Азаматтар, мына ejagimizga eng yaxshi so'zni